Балыкчы шаарында жаңы ачылган ооруканага заманбап рентген аппараты келди. Өнөргүс салттардын бири болгон кезектеги кыз-жигит Сармерден оюну Саруу айылында уюштурулду. Ысык-Көл облусундагы бала бакчалар арасында Манастануу интеллектуалдык таймаш өткөрүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде Ысык-Көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Адил Каканов. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 мартта өлкөдө аккредитацияланган бир катар чет мамлекеттиктердин атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Австралия Союзунун элчиси Грейм Лесли Михан, Аргентинанын элчиси Эдуардо Антонио Зуайын, Чили Республикасынын элчиси Эдуардо Эскобар, Жаңы Зеландиянын элчиси Сара Мери Уолш, Эквадор Республикасынын элчиси Хуайн Фернандо Ольгино Флорес, Бенин Республикасынын элчиси Акамбе Андре Окунлола Биау, Куба Республикасынын элчиси Оскар Сантана Леон, Израилдин элчиси Эдвин Натан Ябо Глусман, Швеция корольдугунун элчиси Томас Данестат, Сербия Республикасынын элчиси Момчило Бабич, Армения Республикасынын элчиси Армен Гевондяндар тапшырышты. Элчилер менен жолугушууда президент Садыр Жапаров аларды дипломатиялык миссияларынын расмий башталышы менен куттуктап, иштерине чоң ийгиликтерди каалады. Мамлекет башчысы эки тараптуу кызматташтыкты ар тараптуу тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, саясий диалогду активдештирүүгө жана соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда натыйжалуу иштерди жолго коюуга даяр экенин белгиледи. Садыр Жапаров элдердин ортосундагы мамилелерди чыңдоого, ошондой эле соода, экономикалык, өз ара аракеттенүүнүн жана товар жүгүртүүнүн көлөмүнүн жыл сайын өсүшүнө түрткү берүүгө багытталган Кыргызстандагы натыйжалуу жана жемиштүү ишмердүүлүгүнө кызыктар экенин билдирди. Президент дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу, ачык жана конструктивдүү өнөктөштүктү өнүктүрүү Кыргызстандын башкы приоритети болуп кала берерин баса белгиледи. Өз кезинде элчилер мамлекет башчысына жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө мамилелерди чыңдоо үчүн максималдуу күч аракетин жумшоого даяр экендиктерин билдиришти. 2023 жыл эки тараптуу кыргыз армиянын мамилелеринде юбилейлик жыл. Биз дипломатиялык мамилелердин орногонуна биздин ортобузда 30 жыл болду. Армения Кыргызстандын эки тараптуу форматтагы жана биздин жалпы аймактык интеграциялык бирикмелеринин, атап айтсак, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Евразиялык экономикалык биримдик, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында маанилүү өнөктөшүү болуп саналат. Биз сиздер менен достук мамилени, кызматташууну мындан ары да чыңдоого умтулабыз. Урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, сиздерди өз ишмердүүлүгүңүздөрдө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана жеке мен тараптан ар дайым колдоого ээ болосуздар деп терең ишендирип кете аламын. Жооптуу миссияңыздарды аткарууда сиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Бүгүн Бишкекте кыргыз эл артисти, театр жана кино актёру Асанкул Осмоновду акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Маркум менен коштошуу иш-чарасында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул, театр жана кино жаатында эмгектенген инсандар, көрмандары, жакындары келишти. Алар актёрдун талантын, жүрүм-турумун, адамгерчилигин, айкөл, жөнөкөй мүнөзүн, өрнөктүү өмүрүн айтып өтүштү. Асанкул Осмоновдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Теги пакистандык 37 жаштагы Хамза Юсуф Шотландиянын башкаруучу партиясынын лидерлигине шайланды. Ал бир эле учурда өкмөттү жетектейт. Добуштардын 52%-ын алган Хамза Юсуф 5,5 миллион калкы бар өлкөнү башкарган алгачкы мусулман. Ал шайлоодон кийин мен партияны мага добуш бергендердин эле эмес, бардык мүчөлөрүнүн жыргалчылыгы үчүн жетектейм. Ошондой эле Шотландияны саясий көз карашына карабастан бардык жарандарыбыздын жыргалчылыгы үчүн башкарам деп билдирди.
Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Ысык Көл облусундагы иш сапарынын алкагында ар бир райондо болуп, тургундар менен жолугушуп, элдин көйгөйлөрүн жеринде угууда. 27 март күнү Ысык Көл районунун тургундары менен жолугуп, алардын суроолоруна жооп берди. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Телек кызы улайт. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Ысык Көл районунун тургундары менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө жөлөк пул алуунун жолдору, тиешелүү документтерди даярдоо өңдүү бир катар маселелер талкууга алынып, келгендер министрге суроо узатышып, тиешелүү так жоопторду алышты. Мен бұл апрель айында жанакы бир жылдык эме бүтөткө тапшырабызга кайра бир жыл болуп өткөндөн пособияны. Анан ошол бул апрель айында бүтмөк да. И вот менин вопросум жанакы 3 ай алабыз го дальнейший если 100 миңди алгандан кийинчи 3 айдык продолжение кылыш үчүн мен кайра тапшырамбы болгон документти. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом болсо биз деген эми багы семейный обстоятельстводан сложа руки отура бербейчи, мурун эле эме планировать этип, күйөөм экөөбүз планировать этип кредит алганбыз 20 миң. Анан 20 миңге тиги жер айдаганбыз да, жерибизди айдап, ошону готовить этип, өзүбүз деле балким башка жагынан бирдеме айдайбызбы деп жөн отура берип ошону айдап эме кылганбыз да жердичи. Анан эми бул 100 миңге мен включать этемби, кандай доказать этем же кредит алдым деп ушу бүт өтүп кетти да уже кредит немесечи 20 миң ошону кандай включать этем мен. 100 миңди алам деген үйлө силер бизнес планды жазыш керек. Окутуңуз. Так? Мондай кылган, мына демчи. Буга чейин эмне болгончу? Мындай кредит. Мисалы, Аксудан бир айып туруп айтты, уже өтүптөр багытын менен ташканда мен онлайн торговля кылам дейт. Ушсаңат. Мисалы. И доказал, и мече утуп берди, уже акчаны уже получает. То есть эчким иш жок. Буга чейин эмне болду? Бирок биз бардыгын көзөмөлдөйбүз. Акча солго оңго кетпейт. Билесиңер, акчанын алтай колго биз бербейбиз. Акча банк аркылуу өтөт. И то по предъявлению месячной фактуры. Туурабы? Так что кызым эмете бер. İşte бер. Буюрсун. Мен эки суроо менен кайрылгам. Жөлөк пул боюнча, анан бир бала мындай инвалид элек ошого көп кырлуу эме коляска, кресло коляскага арыз жазып кайрылдым, ошону чечип берейин деп айтты. Ошого мен өзүм канаттандырдым. Ушундай кыдырып элди көйгөйдү өзүнүн ордунан чечсе, ушундай министрлер келип кыдырып, бул жакшы кеп болот экен. Биз дагы мындайды көргөн эмес бурун. Ар бир кишини элди чогултуп, көйгөйүн чечип, районду кыдырып, акимияттардын астында келип, ушинтип чечти. Буга чоң рахмат деп айтыш керек, ишин ийгилик. 2022 жылдан баштап бала кезинен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жеке ассистент дайындалган. Бул абдан жакшы иш алып барылат ал боюнча. Ал эми менин маселем жалпы оорусу боюнча ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы ушундай жеке ассистент дайындалса. Анткени мисалы үчүн биздин Өрүктү айыл өкмөтү боюнча төшөктө жаткан, инсульттан кийин же аттан жыгылып, жүлүнгө доо кетип баспай калган төшөктө жаткан 3 адам бар. Алардын 3төн баласы бар, 4төн баласы бар, мектеп жашындагы. Аялдары эч жерде иштебейт, жолдошторун карап төшөктө жаткан. Алар баспайт, сүйлөбөйт. Анан эч жерде иштебейт, балдарын кантип багат? Пенсия төлөнөт экен соцфонд тарабынан 7 миң сомдун тегерегинде. Ал эми 4 баланы бакканга жетпейт. Ошол суроону көтөрдүм. Анан Кудайберген Базарбаевич эми келечекте буюрса жакын арада караганга аракет кылабыз деп жооп берди.
Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевдин Ысык көл районунун тургундары менен жолугушуусунда 2022 жылдан тарта социалдык контракттын негизинде берилип жаткан 100 000 сом жөлөк пулду буга чейин алган 50 адамдын арасында ийгиликтүү иш алып баргандар үлгү катарында айтылып, бул жылдын эсебинен бериле тургандарга кеңештер аны менен бирге багыттуу иштөө жолдору ортого салынды. Министр менен жолугушуу учурунда айрым маселелер жеринен чечилсе, кээ бир маселелерди чечүү үчүн бул тармакта иштеген жергиликтүү адистерге бир катар тапшырмалар берилди. Негизи бүгүнкү күндө солордун суроолор болсо бир аз мындай өзгөрүп калып барда. Өзүңөр билесиңер, биздин президентибиз болсо ар бир үй бүлө аракеттенип кедейчиликтен чыксын деген бизге талапты койгон болчу. Ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө соцконтракттын негизинде 100 000 сомдон убактылуу кен акыбалга түшүп калган үй бүлөлөргө берип атабыз. Бирок бул риск. Бир жагы болсо турат пособие, бир жагы болсо турат 100 000 сом. Биз кандай бир мындай ойлогонбузда, что элибиз мындай көп мындай көңүлсүз ушуну карайт депчи. Бирок андай эмес экен. Бүгүнкү күндө 70% биздин убактыбыз соцконтракт жөнүндө болуп атат. Кантип иштетебиз, эмне алабыз деп. Биз болсок бул проектти биринчи кадам катары пилот кылып Жумгал жана Кадамжай районунда өткөргөн болчубуз. Ошо пилотубуз болсо 100% ишке ашкан. Экинчи кадам катары биз ар бир районго 50 үй бүлөгө деп ошо эки проектти таратып берген болчубуз. Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев менен Ысык көл районунун тургундарынын жолугушуусунда Ысык көл райондук администрациясынын башчысы Калыбек Жумадылов, орун басары Айзат Исаматова да катышып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан болгон колдоо, жардамдардын аткарылышы туурасында да маалымат беришти. Айсел Тилек кызы, Сергей Мишин, Кабек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Бүгүн Каракол шаарында Ысык көл облусунда туризм секторуна жашыл технологияларды туруктуу өндүрүү жана керектүүнү киргизүү мүмкүнчүлүктөр деген аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин башчысы, Юнисон коомдук фондунун өкүлдөрү жана туристтик секторго тиешелүү бардык кызыктар болгон тараптар катышты. Тегерек столдун жүрүшүндө туризм тармагын жакшыртуу, бүгүнкү күндөгү абал боюнча ой-пикирлер ортого салынды. Ысык көл облусундагы туризмдин учурдагы абалы жана аны өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керектигин талкуулаган тегерек стол Каракол шаарында болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин башчысы, министрдин орун басары, Юнисон коомдук фондунун өкүлдөрү жана туристтик секторго тиешелүү бардык кызыктар тараптардын өкүлдөрү катышты. Долбоордун негизги максаты өлкөнүн туризм секторундагы чакан жана орто ишканалар арасында өндүрүштүн жана керектөөнүн көлөмүн жакшыртуу болуп саналат. Ысык көл областындагы биосфералык территория боюнча, аймак боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамда дагы белгиленген кантип ошол ысык көлдү, биздин көлүбүздү сактап калуу боюнча, же болбосо жаратылыштагы жанагы таштандылар маселелери абдан көп болуп атат. Негизинен эле ушул алып барып аткан долбоорубуздун максаты бүгүнкү күндө биз ойлойбуз, бир жана жогоруда айткандай жылдан жылдап келип аткан туристтердин агымы чоңоюп атпайбы? Ошонун агым чоңойгон сайын бизге ошол ошончолук биздин жаратылышыбызга басым болуп атат да. Ошол басымды азайтып же болбосо токтотуу биздин максат да. Өлкө башчы Садыр Жапаров 2021 жылы Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жарлыктын алкагында туризмди колдоо жана өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Ага ылайык өлкөгө келген туристтердин санын сапаттык жактан көбөйтүүгө жана эл аралык деңгээлге чыгаруу үчүн ийгиликтүү иштер алып барылып жатат. Биз ушул туристтерге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү үчүн райондордо ушу инфра түзүмдөрү жакшыртуу алкагында да мамлекеттик программада ушул туризмди өнүктүрүүдө биз ушу региондорго багытталган иштерди жүргүзүп жатабыз. Мунун баары, мен ойлойм, келечекте ушул туристтерге толугу менен шарттар түзүп беребиз деген бир жакшы ишенич бар. Андан тышкары ушул элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Туристтерге кандай мамиле жасаш керек? Ар бир областтарда ушундай окутуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Элементарно ушул Booking.com менен кантип пайдаланышты, кантип өздөрүнүн мейманканаларын ошол жерге регистрация кылышты,
бир топ ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Белгилей кетсек, иш-чара Кыргызстандын туристтик тармагында электр кубаты жана ресурстардын натыйжалуулугун илгерилетүү долбоору тарабынан уюштурулган. Долбоор 2020 жылы экономика жана каржы министрлиги жана Кыргыз Республикасындагы туризм департаменти менен кызматташтыкта Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү тарабынан колдоого алынган. Бүгүнкү күндө долбоор аркылуу 1300дөн ашуун жеке ишкерлер окуудан өткөн. Анын ичинен 40тан ашык ишкерлер кызматташып, жаңы технологияларды колдонууга багыт алышкан. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаеванын демилгеси менен облус аймагындагы билим берүү мекемелериндеги жана бала бакчаларды ысык тамак менен камсыздандыруудагы көйгөйлөрдү аныктап чыгуу максатында атайын комиссия түзүлгөн. Комиссия мүчөлөрү 13 марттан баштап башталгыч класстардын окуучуларына ысык тамак берилген мектептерди кыдырышты. Ал эми бул жолу Каракол шаарындагы мектептерде жана бала бакчаларда болушуп, маалымат алышты. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Бүгүнкү күндө облус аймагында 192 мектеп болсо, анын ичинен 172 мектепте башталгыч класстардын окуучулары үчүн бир маал ысык тамак берилип келет. Учурда мектептерди жана бала бакчаларды ысык тамак менен камсыздоодогу көйгөйлөрдү аныктоо максатында атайын өкүлчүлүк тарабынан түзүлгөн комиссия мүчөлөрү билим берүү мекемелерин жана бала бакчаларда болушуп, алардын иштери менен таанышууда. Ысык тамак берилүүдөгү көйгөйлөр бул эми кандай деп айтсам, бул жерде азыр өзүңүздөр билесиздер, тамак аш абдан кымбаттап кетти. Анан ошо тамак аш кымбаттаган менен бизде ошол акча каражаты ошол эле өлчөм менен калып атат дагы. Анан ошого байланыштуу бизде жанагы Кыргыз Республикасынын 201 токтому бар, 6 тиркемеси. Ошол тиркемесинде жазылат кандай тамак аштарды, кандай тамак аш азыктарын беришибиз керек, анан канча грамм өлчөмүндө бериш керек, ошонун баары каралган, ошол толугу менен аткарылбай келип атат. Эми көйгөйлөр болсо, биз ошол маалымат менен негизи текшерүүнүн жыйынтыгы менен маалымат даярдап бердик өкүлчүлүккө. Ошо өкүлчүлүк азыр карап аткан мезгили, бирок бир көйгөй болуп атат. Анткени баягы мектептерге келгенде ар бир мектепке ар бир жана жогоруда айтылган уюмдар тышы темир менен капталган столдорду, атайын өндүрүш столдорун толуктап бериш керек болчу. Бирок ошо жеринде барганда биз ошол өндүрүш столдор жетишсиз болуп чыкты көп жерлерде. Анан баягы көп жерден баягы ысык тамак уюштурабыз деп баягы кампалардын, азык-түлүк сактаган, жашууча сактаган кампалардын баягы талапка жооп бербей калган учурлары болуп калып атты. Негизинен баягы эми. Учурда мектептерде ысык тамак үчүн өкмөт тарабынан 700 сом бөлүнүп берилсе, калганын ата-энелер өздөрү беришет. Кийинки мезгилдерде азык-түлүккө болгон баанын көтөрүлүшү менен бул ысык тамак менен камсыз кылууда айрым мектеп, бала бакчаларда көйгөйлөр жаралып келет. Муну менен катар кээ бир билим берүү мекемелеринин ашканаларында да тийиштүү жабдуулар жок экени маалым болду. Бүгүн комиссиянын акыркы күнү Каракол шаарынан текшерип атабыз билим берүүгө чейинки бардык уюмдарды. Андан мындан кийинки справкасын даярдап өкүлчүлүккө сунуштайбыз. Бул жерде жетишсиздиктер бар, проблемалар бар, көйгөйлөрүбүз көп. Ошолордун баарын айтылгандан кийин эми өкүлчүлүктөн жардам көрсөтүлөт деген ниетте турабыз азыр. Түзүлгөн комиссиянын өкүлдөрү бул текшерүүлөрдөн кийин көтөрүлгөн көйгөйлөр тууралуу президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө маалымат беришип, чечилүү жолдору каралмакчы. Мирим Усубакунов, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан. Балыкчы шаарындагы жаңы ачылган ооруканада заманбап рентген аппараты келди. Бул аппаратка ооруканада атайын бөлмө даярдалып, шарты менен орнотулду. Рентген эми май айы менен иштей баштайт. Кененирээк кабарчыбыз Жазгүл Сатаева айтып берет. Бул аябагандай азыркы заманбап аппараттардын бири болуп эсептелинет. Бул биздин тургундарга, жашоочуларга, больницада жаткан ооруларга дагы аябагандай ыңгайлуу. Жаңы келген рентген аппараты оорулуулар үчүн абдан ыңгайлуу. Анда жатып тартылам дегендер үчүн өйдө ылдый түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бул аппарат менен сөөктүн бардык түрлөрүн, өпкө, ашказан, ичеги жана башка бардык органдарды так аныктоого болот. Аппарат жарык бөлмөгө жайгаштырылды. Бул эки аппарат болду бизде ошондо больницада, эки стационарный, бир передвижной. Передвижной это нетранспортабельный больнойлорду тартабыз. Бул аппараттын плюсу эмнеси жакшы, буякта эми ашказан көрсөк болот, ичеги көрсөк болот, баары ичири больнойлорго. Ошонус менен плюс кабинетти караңгылабай эле, тияктан пульт управления менен иштей берсек, бул экранда бул көрүнө берет, ашказан, ичегисин көрсөк болот.
Бейтаптарды кабыл алуу массалык түрдө май айынан башталат. Азыр керектүү шаймандарды ордуларына так орнотуу иштери жүрүп жатат. Диагностикалык аппараттын келиши менен мындан ары Балыкчы шаарынын жашоочуларына жакындан жакшы шарт түзүлөт. Жаңы бир мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул рентгенография кылат, рентгеноскопия кылат. Мындай мүмкүнчүлүктөр бизде турган цифровой аппараттар бар. Ушу больницада мурун 16-жылы алынган рентген цифровой, поликлиникада 2018 алынган, 2010 жылы алынган цифровой аппараттар, аларда эмеси бар, графиясы бар, скопиясы жок болчу. Бул аппараттын ошондой мүмкүнчүлүгү бар, скопия. Ошону менен бирге линейный томограф бар. Канча бир средства көрсөтсө болот, аны буюрса биздин докторлор, дарыгерлер окуп, анан кийин келген картарларга өзүнүн жардамын көрсөтөт. Эске сала кетсек, рентген аппараты Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан алынды. Ал эми рентген аппаратына көрүнүү үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин макулдугу жана монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин буйругу менен бекитилген пресс-курантка ылайык баалары коюлат. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык-Көл маалымат кызмат үчүн. Прокуратура органдарынын ишиндеги негизги багыттардын бири жашы жетелек өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо болуп саналат. Бул боюнча Тоң райондук прокуратурасы да көзөмөл ишин жүргүзүп, өткөн 2022 жыл ичинде 10 текшерүү жүргүзгөн. Бул текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен 17 мыйзам бузуу аныкталып, аларга карата мыйзам чегинде чара көрүлгөн. Аталган орган жаш өспүрүмдөрдүн укугун коргоо менен гана чектелбестен, жетим балдардын турак жай жер участоктары менен камсыз кылуу багытында да жергиликтүү бийлик органдары менен түздөн-түз байланышта иш алып барууда. Жетим балдарды бул турак жай менен камсыз кылуу боюнча 2022 жылы бир топ иштерди аткардык. Анын ичинде ушу Актерек айыл өкмөтү тарабынан 2 томоло жетимге 15 сотуктан жер тилкесин алып бердик. Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн Карой айыл участкасынан 8 балага 7 сотуктан жер тилкесин алып берүүгө жетиштик. Мындан сырткары быйыл ошол 2023 жылы дагы иштер аткарылып жатат. Ошо жетим балдарга турак жай алып берүү боюнча. Бул жерде буюрса дагы 20дан ашык жетим балага турак жай алып берүү боюнча өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп жатабыз. Кыргызстанда шарттуу жазанын бир түрү катары пробация органы ишке кирген. Бул пробация органы соттолгон жарандарга жардам берүү жана социалдык көйгөйлөрдү чечүү иштерин алып барат. Ал эми Балыкчы шаардык пробация органында учурда 88 кардар каттоодо турат. Алардын 9-у аял кишилер. Кененирээк кийинки сюжетте. Кайталап кылмыш жолуна түшпөгүнүм, ошол сертификаттын Балыкчы шаардык пробация органында каттоодо турган Алишер навайчы кесибине ээ болду. Эми кардар бош отурбастан жай айларында эс алуу мезгилинде нан жасап оокат кылам дейт. Кесипке ээ болуу кызматтары Балыкчы шаардык пробация органдары тарабынан бекер камсыздалган. Азыр пробационный учетто кесиптик окууну бүтүрдүк. Сертификаттарды алдык. Кудай буйрса энди ошол жумуш менен иштеп, семьяны багып, жашоо турмушту оңдоп, энди түз жолдо жүрүп, пробационный органдарга рахмат. Келгенде жакшы мамиле кылат. Айына 2 жолу келип, отметкадан өтөбүз. Юстиция министрлиги тарабынан пробация департаменти кылмышы оор эмес деп эсептелинген жарандар менен иш алып барат. Эгер мыйзам бузган жарандардын келтирилген чыгымы олуттуу болбосо, мурда кылмыш кылбаса дал ушул пробация мекемесине каттоого алынат. Балыкчы шаардык пробация органында бүгүнкү күндө 88 кардар каттоодо турат. Алардын 9-у аял киши. Былтыр 2022 жылы жалпы каттоодо турган 34 кардар ар кандай кесиптерге ээ болгон. Бизде ошол көмөк көрсөткөндөрүбүздүн бирөөсү болуп, ошол кесиптик окуу жайында окутуу болуп эсептелинет. Кесиптик окуу жайы биздин пробация департаменти менен келишимдин негизинде бизге келген кардарлар бекер окушат. Окуу мөөнөтү, окуу процесси 3 айдан 6 айга чейин созулат. Ал жерде кесиптик окууда бизде слесарь, сантехник, электроширетүүчү жана кондитер, навайчы деген кесиптерди алышат.
каттоодо тургандардын басымдуу бөлүгү баңгизат менен соттолгондор. Мындагы кызматкерлер кардарлардын үйүнө барып, аларды кылмыштуулукка кайра барбоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Ошондой эле кардар бир айда 2 жолу чакыртылып көзөмөлдөөдөн өтөт. Мындан тышкары алар жашаган жери боюнча тиешелүү аймактарда коомдук иштерди аткарууга тартылышат. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык көл, маалымат кызмат үчүн. Түп районунун Каркыра жайлоосунун Сарыкыр участкасында 10 күн мурун карышкырдан жабыркаган 2 жаштагы марал реабилитациядан өтүп, эркиндикке кое берилди. Жаратылышты коргоочулардын айтымында бүгүнкү күндө аталган участкада 35 бугу бар. Ал эми жалпы облустун аймагында кышкы санакта 93 баш катталган. Теманы кабарчыбыз улантат. Киши келди, кээ бирөө таарынып алып кетип калды. Сүрөткө түшүрбөсүн, көрсөтпөсүн. Көрсөтпөйм дедим. Бул кишинин көзүн негизи баягы телевизордон айтып атат, бул бугу кишинин көзүн такыр сүйбөйт экен. Аябай көз тиет экен буга. 2 жаштык бул марал 10 күндөн бери Сартолугай айылынын тургуну Дамир Чегирткеевдин сарайында багылып келди. Себеби ал жырткычтан жабыркап, өз үйүрүнөн ажырап калган. Баягы карышкылардын куугунтугунан кичине өзү шоковый состояние болуп калган окшойт. Ветеринарлар ошондой чечим чыгарышты. Анан биз мына бул жер моюнан кичине повреждениясы бар экен, ушунусу азыр калыбына келди. Мына мурда кол тийгизбей аткан, азыр кол тийгизип мына көнүп калды. Анан 6 март күнү ушул такыр эле жолдун жээгине басып калды. Баягы адамдар удулдады окшойт. Анан адамдардын көзүнө кабыла баштагандан кийин ушул түнкү саат 11 сендерде участковый чалыптыр. Бир балдар келип чалды, ушу жолдо жүрөт. Мен жардамчылар менен Кенже Мурас Тариел деген жардамчыларым бар, ошол балдар менен барып жеринден барып кармап 6 март күнү кечинде алып келдик. Эгер жапайы жаныбарды колго кармап багууда кыйынчылыктар болгонун айтат. Эми жаныбарга болгон жоопкерчилик артта калды. Себеби маралды бүгүн үйүрүнө кош үчүн эркиндикке кое беришет. Бул деле чөптү оңой менен жебейт экен. Биз баягы экспарсет алып келип, анан экспарсет берип аттык. Анан деле кишинин көзүнчө жебейт экен, баягы түнкүсүн жейт экен өзү. Анан бул суу ичпей койду. Суу ичпегенде да ушу мен өзүм ойлонуштуруп кар салып берсем, анан кар менен ушу кар жеп атты да. Мындай суу ичпей койду. Ветеринардын текшерүүсүнөн өткөндө ал деп айтты, 2 жаштык экен деп. Бооз ушу тапта. Бооз текшеришти. Ал күндө эртең менен короон ачканда бысымылда деп ушу Кудайдан тилеп ашчымын. Тири болсо экен, жакшы болуп кетсе экен деп ушу тилегим орундалды деп койсом болот. Эми бүгүн бул талаага кетсе, мен аябай бир оор бир жумуштан жеңилденгеним ушул. Түп аймагындагы Каркыра жайлоосунан орун алган Сарыгыр участкасын бугулар байырала баштаган. Мындан сырткары кызыл китепке катталган бул жаныбарлар акыркы 5 жылдан бери Ысык көл облусунун башка аймактарында дагы катталууда. Ысык көл областында акыркы ошол жаныбарлардын кышкы санагында 93 баш бугу катталган, бугу марал катталган. Ошол чоң бетте биякта Ак Суу районунда да, Шахты Жыргалаңда, Түргөн Капчык айында, анан ошол Ак Суу районунун Алмалуу деген жерге чейин азыр бугу келди. Ошо бугуну маралды башка мисалы үчүн нарында тозмодо кармап, ошондой шартта кармап атат. Бизде табигый шартта мына бугу ошол биздин эгерлерибиздин, акатабеттерибиздин эмгегинин аркасында ошол бугу азыр тынч болгон үчүн, браконьерлик жүрбөгөн үчүн ошол бугу ошол жерлерге уже жайылып, аймактар бугу байырлаган аймак кеңейип атат да. Учурда Сарыгыр участкасында 35 бугу бар экени жаратылыш коргоочулары белгилешүүдө. Аларга алыстан байкоо жүргүзүлүп, жапайы жаныбарлардын бейкуттугун сактоо аракеттери дагы көрүлүүдө. Айта кетсек, 1985-жылдарга чейин бугулар облустун аймагында көп катталып келген. Мыйзамсыз аңчылыктын кесепетинен алар башка өрүндөргө ооп кетишкенин адистер айтып келишет. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, жаңылыктар, Түп району. Улуттук каада салттарды аздектөө менен нарк населди биле жүрүү негизгилерден. Ак Суу районунун Кайрма Арык айылындагы Асан Деркенбаев атындагы орто мектебинде ар дайым окуучуларга каада салт тууралуу ачык сабактар өткөрүлүп келет. Бул жолу ата-бабалардан келе жаткан үрп-адат, салт сана боюнча район аралык семинар өткөрүлдү. Теманын уландысын Жанара Сагындыкова айтып берет. Эгерде жаны берсек, могу элечекте 65ке боо болуп берет экен, жетет экен. 40 кишиге ак дасторкон болуп берет экен балдар.
Мектептин алдына тигилген ак өргө да бекеринен эмес. Мында окуучуларга сабак өтүлүп, боз үйдүн тигилиши, оң канаты жана сол канаты мааниси тууралуу мугалимдер түшүндүрүп беришти. Күндүн темасы катары улуттук нарк насил, каада салт тууралуу аркыл көргөзмө сабактар өткөрүлдү. Улууларга астынан кыя өтпөй салам берип, ушунун баары тарбиялык маанидеги турмушта керектелчү өзүңөрдүн шартыңар. Ошонун баарын эстеп унутпай жүрсөңөр мунун өзү жакшы. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында улуттук наркты өнүктүрүү жана сактоонун ыкмаларын көргөзүү максатында иш алып барып жатабыз. Жана бул семинарда ушул райондон келген уюштуруучулар өздөрүнүн мектебине бизден алган тажрыйбаларды жайылтат деген ишеничтебиз. Көөнөрбөс кылымдардан кылымдарга сакталып келе жаткан ата салтын аздектөө менен кийинки муунга айта жүрүү абзел дешет эл агартуучулар. Бул күнү аталган мектептин жалпы жааматы бала тарбиялоо, кыз узатуу, келин алуу жана улуттук оюндар алардын эрежелерин чечмелеп беришти. Бизди унутта калган каада салттарыбызды, нарк насилдерибизди унутта калтырбай, ошолорду улап, биздин кыргыз элибиздин каада салттарын, үрп адаттарын муундан муунга калтыруу максатында биз бүгүнкү семинарыбызды жакшы деңгээлде өтүп жатабыз деп ойлойм. Мен 6-класска ачык тарбиялык саат өттүм. Бул жерде ушул жаш өсүп келе жаткан муундарга ушул улуттук оюндардын канчалык деңгээлде ден соолукка тийгизген таасири бар экендигин, ошону менен бирге мааниси кандай экендиги жөнүндө балдар көбүнчө бүгүн сабакта өзлөрүнө көп нерселерди алды деп ишенем. Семинарга келген мугалимдер ачык сабактардын маани маңызын баалоо менен окуучулардын аракетин колдоого алышты. Асан Дергенбаев атындагы Кайрмарга орто мектебинде ар дайым бул сыяктуу иш-чаралар уюштурулуп, кийинки муунга нарк насилди аздиктөө тууралуу сабактарда өткөрүлүп келүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Сергей Мишенко, Ак Суу району. Көөнөргүс салттардын бири болгон кезектеги кыз-жигит Сармерден оюну Жети-Өгүз районунун Саруу айылында уюштурулду. Бул жылы маданият тармагына жергиликтүү бийлик тарабынан да өзгөчө көңүл бөлүнүп, айылдагы маданият үйүнө каражат каралып, оңдоп түзөөдөн өтүү алдында турат. Ошондой эле улуулар арасында өтө турчу алдыдагы Сармердендин байге фонду да колдоого алынган. Жети-Өгүз районунун Саруу айылында элдин биримдигин чыңдоо максатында кыз-жигит ынтымак Сармерден өткөрүлдү. Сармерден оюну жөн эле көңүл ачуучу оюн эмес, ал эзелки салтты азыркы күнгө улап келе жаткан бирден бир салттуу оюн экени белгиленди. Мындай саамалыктарды өткөрүү жайынын абалына да көңүл буруу маанилүү. Мындан улам маданият тармагы колдоого алынып, айылдагы маданият үйүн оңдоп түзөөдөн өткөрүү мерчемделүүдө. Бул Сармерден ыргесе болуп уланмакчы, элдин ынтымагы үчүн. Бул 1,5 жылга чейин барат. Айылдык кеңеш, айыл өкмөт тарабынан кийинки ошо утуп чыккан кишиге байге фондусу 300 000 коюлуп атат. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун болуп. Биздин айыл өкмөтүбүз, биздин депутаттарыбыз колдоп атат. Быйыл маданиятка өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Себеби дегенде клубтун ички тышкы ремонтуна быйылкы жылдын сессияда сунуш киргизген. Ошону колдоп беришип, 1 555 000 ремонт болгон турат буюрса. Андан тышкары ошол Сармерден баштап уруу менен деп Сармерден уюштуралы деп сүйлөшкөнбүз. Ошолго элдер колдоп жатат. Ага 300 000 болуп бөлүнүп атат. Биринчи орунга чыккандарга 100 000 сом, экинчи орунга чыккандарга 80 000 сом. Үчүнчү орунга чыкканда 50 000, анан ар бир мыкты комузчу, мыкты ырчы, мыкты манасчы дегендердин баарына тең ар бирине жөн койбойбуз. Буюрса ар бирине тең акчалай сыйлыктар беребиз. Кыз-жигиттердин оюну эзелки салтты жандандырып, жалындаган таланттар ыр күүлөрдү аткарып, улуттук аспаптарда кол ойнотуп, жаңылмач айтып, табышмактын жандырмагын чечип көрүүчүлөрдүн жарпын жазышты. Катышуучулардын баары тең өзүнүн кесиптер боюнча ар түрдүү кесиптегилер, айылдын ичиндеги баардык мекемелердин, уюмдардын ичиндеги катышабыз дегендердин баарын тең камтып келип, ушул жерде даярданып, анан элге тартуулады. Орозо башталды. Баардыгыңыздар Алланын колунда, баардыгыбыз Алланын колундабыз. Ушул орозо ден соолукка, орозо ынтымакка, орозо бир тууганчылыктын арасындагы бирдейликте, эл журттун арасындагы
бирдейликти баарын камсыз кыла турган айлардын бири. Ушул Ороза айында элге тынччылык, бейкутчулук. Мен келечекте опер болгум келет. Мен ошону кыялданам. Чоңойгондо кыйын опер болом деп. Покровкадан Гүлзат деген эжейимен үйрөнгөм. Аякта 4 жылдан бери окуйм. Көптү үйрөндүм ал эжейден. Сармерденге улуу муун, орто муун, жаш муундун өкүлдөрү катышты. Салтка айланган кыз-жигит оюну алдыда дагы уюштурулуп, катышуучуларга акчалай сыйлыктар каралууда. Айнура Достукбекова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары. Ысык Көл облусундагы бала бакчалардын арасында манастануу интеллектуалдык таймашы өткөрүлүүдө. Максаты улуу мурасты бала бакчадан тартып үйрөтүп, наристелердин аң сезимине сиңирүү. Мындай кароо сынак бүгүн Каракол шаарындагы номер 14 бала бакчада болуп өттү. Теманы Алмаз Үкүев улантат. Кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, боз үйдө уй мүйүз тарта отуруп, жабыла манас айткан кичинекей наристелер. Жалпы журттун руханий улуу мурасын балдардын кан жанына сиңирип, наристегизден патриоттуулук духта тарбиялоого манас эпосу эбегейсиз салымын кошо алат. Мына ушундай максат жана ишеним менен манас эпосун бала бакчаларда тереңдеп үйрөтүү жагына Билим берүү министрлиги өзгөчө көңүл бурууда. Бул бир-эки ооз сөз менен айтып койгон менен бул өтө терең тарых. Мен эң биринчи ушул кыргыз улуу ата-бабаларыбыздын баягы мыктылыгына баа жеткизди. Бул манас дүйнөдөгү чоң чыгармалардын бири да. Манастын эпосунун жарымына да тең келген чыгарма жок да дүйнө жүзүндө. Анан ушул чыгарманы, ушу жазуу жок кезден ушу чыгарманы ооздон оозго алып келген ушу ата-бабабызга баа жеткиз экен да, баа жеткиз экен. Манастануу интеллектуалдык таймашы бир нече убакыттан бери өлкөнүн мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде жайылтыла баштады. Анын алкагында жекече жана тоо менен манас айтуу, эпостун үзүндүсүнөн сахналаштырып көрсөтүп берүү талаптары коюлган. Номер 14 бала бакчанын тарбиялануучулары сынактын алкагында манас үчүлтегиндеги Сейтектин Акберметке үйлөнүшүн чагылдырып беришти. Кичине балдарды сынакка даярдоо бир чети нечен түйшүктү жаратса, бир жагынан жан дүйнөгө ырахат тартуулай тургандыгын тарбиячы Атыркүл Байгазакова да белгиледи. Эң негизги максаты ушул манасты биздин кичинекей балдарыбызга үйрөтүү, тааныштыруу, ушул ата-бабаларыбыздын илгертен берки келе жаткан каада салттарын бүт азыркы жаш муундарга дагы мындан да улантып кетиш үчүн ушуларды унутта калтырбай үйрөтүү болчу. Кененирээк ошо бүгүнкү таймашта балдарыбыз кененирээк маалымат алышты. Мындан дагы манас эпосунун бала бакчадан тартып тереңдеп үйрөтүлүп жатышын ата-энелер да жакшы кабыл алууда. Алардын айтымында балдарды бала бакчада тарбиялоодо улуттук баалуулуктардын аралашуусу жакшы натыйжа берет. Анан балдарга айтты жакшы болуп атат. Ушул манастын эмелерин билип, үйрөнүп, көрүшүп, манастын кийимдерин кийип атышат. Абдан жакты, бизге жакшы болду. Конкурс балдардын келечегине да аябай жакшы чоң тарбия болду дейм. Мындай кароо сынактар шаардагы бардык бала бакчаларда өтүп жатат. Анын жыйынтыгы менен мыкты ийгиликке жеткен мектепке чейинки билим берүү мекемелери аныкталып, манас эпосун жайылтуу аракеттери ишке ашмакчы. Алмаз Үкүев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Балыкчы шаарында маркум Каныбек Эсентаевдин урматына баскетбол боюнча республикалык деңгээлдеги турнир өткөрүлүүдө. Мында ай-бир облустан келген алдыңкы делген 10дон ашык команда оюн көрсөтүштү. Жеңишке жеткен командаларга кубок, медальдар каралган. Аталган турнир шаар аймагында 21-чи жолу өткөрүлүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Маркум Каныбек Эсентаевдин жаркын элесине арналган спорттун баскетбол түрү боюнча республикалык деңгээлдеги мелдеш Балыкчы шаарында өткөрүлдү. Аталган мелдеш жаш өспүрүмдөр арасында болуп, жалпы 10дон ашык команда катышууда. Бул оюндун түрүн жаштар арасында кеңири жайылтып, жаш өспүрүмдөрдү спортко жана сергек жашоого үндөө башкы максат экени белгиленди. Мелдешке бүгүн Таластан, Кыргызстандын 7 тууганынан ар бир жерден келишти. Ысык Көлдөн, Балыкчы шаарынан өзүбүздөн 4-5 жыл мурун ушу чоңдор арасында жана окуучулар арасында болуп бөлүнүп келген. Бирок акыркы жылдары ушу агайларыбыздын демилгеси менен Тынысов Мирлан, Пивнев Александр
жана биздин ушу спорт мектептин демилгеси менен бул ушу окуучулардын арасында, окуучу кыздардын арасында өзүнчө өткөрөлү, чоңдорду өзүнчө өткөрөлү деген демилге көтөрүлүп. Каныбек Эсентаев Рыбачы шаарындагы балдар спорт мектебинде спорттун баскетбол түрү боюнча машыктыруучу болуп эмгек жолун баштап, жаш спортчуларды тарбиялоодо бир топ алгылыктуу иштерди жасаган. Бул турнир жылда эле бизге аябай жакшы турнир болуп калды. Биз такай ушул Каныбек Эсентаевдин жаркын элесине арналган турнирди чыдамсыздык менен күтүп, анан катышып келебиз. Турнирдин деңгээли жакшы, Кудайым буйрса. Бул турнирдин өмүрү узун болсун. Бул эл аралык деңгээлге көтөрүлгөн жакшы турнирлердин бири болсун. Я очень счастливый, потому что вместе поработали с Каныбеком Эсентаевым. Делали сборные команды, выступали на республиканских соревнованиях, занимали призовые места. И с самого начала турнира, это с 2002 года, по-моему, я каждый год приезжаю сюда на этот турнир. Сначала был он областной турнир, теперь разросся до республиканского, даже в одно время было международный, приезжали в Казахстан. Вот. И сейчас тоже действительно очень уровень подготовки, уровень этих соревнований очень высокий. Сюда получается даже отбор. Салтка айланган республикалык мелдеш балыкчы шаардык балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин демилгеси менен 21 жылдан бери өткөрүлүп келет. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Ардактуу замандаштар, сиздер күн ичинен алынган урунттуу делген жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.